Ассаламу алейкум, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары. Туугандар, амансыздарбы? Ушул биздин каналда биринчи болуп турсаңыздар, подписканы басып коюңуздар. Анан мындан бир 4 күн, 5 күн алдын ушул эжебизди видеосун чыгарганбыз. Аллах ыраазы болсун, которгондор которуптур. 40 миңдей тыйын топтолуптур. Негизи YouTube'га мындай кылып чыккылык кылбасын эч кимди, туугандар. Бизди өзүбүздүн каналды бир 60% Россия көрөт. Россияда жыргагандан жүргөн жок. Баары мисалы айлыктан айлыкка иштеп, чөнтөгүндө пул бар. Анан ошол тыйындан бир үшүр чыгарып туруш керекпиз. Туугандар, ошону эстен чыгарбайлык, тапкан акчадан чыгарып туруш керек, кичине болсо дагычы. Бир 2000 дебейм мен, 2000 дебейм. 100 рубль болсо дагы ушул чыгарып жетишип калайлык, туугандар. Мына орозо дагы келип атат жакында. Ушул эжебизге операциясына пул керек. 3 чырактай баласы бар экен. Бул акебиз дагы эжебизден сөзгө канча эле эмесмин, сүйлөп өзүң эле айтып берди. Азыр бир кыйла сүйлөшүп отурдук бу жерде. Чынында өкүнүчтүү. YouTube'га мындай кылып чыккылык кылбасын эч кимди. Колдон келишинче жардам берип коелук. Колдон келишинче, туугандар. Лайк басып, жок дегенде бир 20 рубль беле, канча рубль беле бир которуп, жакшы сөздөр жазып дегендей. Колдон келишинче. 3 баланын атасы экен акебиз. Тынбай иштейм дейт. Ушул эми өзүм деле топтоп коем деп атат го, эми баары бир адамдын тапкан эч нерсе болбойт да. Квартирага жеткизесиз 3 балага, эми аракет кылдым. Кыйын да, кыйын. Арадан ушу 2 ай өтүп кетти да, убакыт өткөзүп койдук, убактан утулуп койдук. Өзүм кыйла аракет кылдым, айына 1,5 миң, 2 миң доллардан дагы табышка аракет кылдым, бирок эми Кудайдын берген рызкыдан алсын, көбүн ала албайт экенсиң. Эми ошол тууган достордон наркы беркинен чогулуп атат. Бардык бергендерге, кайрымдуулук кылып аткандарга бардыгына Алла ыраазы болсун. Даже 1 сом которгондорго да Алла ыраазы болсун. Алдындагы Кудай кааласа жакшылыктар бар. Баарына кайтат өздөрүнө. Акыретте иншалла соолун алабыз, туугандар. Шашылып калайын мына нерселерде. Мындай чыгыш эч кимге мындай чыккылык кылбасын го, бирок болуп калды. Тыйынды которуп шашылып жетишип калдык. Акыретте жетише алабыз соолунчу. Иншалла. Канча тыйын керек болуп атат өзү, общий сумма дагы бир айтып коелук. 25 миң доллар, Бул мурдагы видеодон айтканбыз, жакшы. Бул Сбербанк карталары бул эжебиздин өзүнүн атында. Эмне деп чыгат эже? Кыргызстанбо деп чыгат. Кыргызстандан которуп отургандар болсо, ушул Кыргызстандан которсоңуздар болот му? Кыргызстандагы жүргөндөр болушунча максималдуу түрдө ушул видеону наракка берка таратып, эжебиздин айыгып кетишине бир себепкер болуп калалы. Мен ушул каналдан айтып турам, бул эмне болду, канча кетти, келдиби, кандай эжебиз жүгүрүп кеткенге чейин тартып берем мен, туугандар, иншалла. Кудай кааласа. Аманда туруңуздар, рахмат баарыңыздарга. Ушу 5-10 сомдон которуп, эжебиздин айыгып кетишине салымыбызды кошуп, соолук бийлешип калайлык эле дейм да силердичи. Комментарийга жакшы нерселер жазайлык, лайк басып. Аманда туруңуздар, туугандар. Жарнамалар боюнча дөдөгү номерлерди кайрысаңыздар болот. Ишеничтүү регистрация жасагандар барбы деп атасыздар. Көбүңүздөр мына ушул номерлерге WhatsApp'тан жазыңыздар. Рахмат.